Ош ТВ телеканалынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ош шаарынын мурдагы вице-мэри коррупцияга шектелип кармалды. Борбордук аянттын оңдоп түзөөгө бөлүнгөн каражаттардын ири бөлүгү максатсыз колдонушкан. Кыргызстан менен Монголиянын президенттери бир катар эки тараптуу документтерге кол коюшту. Бийлик турак жайдын үлүштүк курулушуна жаңы талаптарды киргизүүнү көздөөдө. Кара Балта мэриясынын 3 кызматкери мамлекетке 26 миллион сомдук зыян алып келди деген шек менен кармалганын УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын айтымында алар аталган шаарга бөлүнгөн 1 миллиард сомду жумшоодо мыйзамдарды бузган. Тагыраагы шектүүлөрдүн бири мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы директору кызмат абалынан пайдаланып, ОК жана РС ЖЧКларына тендерден утууга жардамдашкан. Дагы бир учур. Бул ишканалар келишимдеги сумманын 7ден 15%-на чейинки бөлүгүн аталган башкармалыктын дагы бир кызматкерине берүүгө мажбур болушканы айтылды. Атайын кызмат ушул эле башкармалыктын эсепчиси откат алып, мамлекеттик акчаны мыйзамсыз чыгарып кеткенге шарт түзүп бергенин кошумчалады. Эң негизгиси мунун баары Кара Балтанын мэринин көрсөтмөсү менен жасалып, акча өз ара бөлүштүрүлүп келген дешти УКМКдан. Эске салсак, буга чейин Кара Балта шаарынын мэри Мирлан Жекшенов кармалган. Ош шаарынын мурдагы вице-мэри кармалды. Ийимдин маалыматына ылайык, Ош шаарынын борбордук аянттын оңдоп түзөөгө бөлүнгөн каражаттардын ири бөлүгү максатсыз колдонулуп, кызмат адамдары коррупциялык схемага аралашканы аныкталды. Тергөөдө мэрия, капиталдык курулуш башкармалыгы, коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги жана эки курулуш компаниясынын кызматкерлери иштердин көлөмүн атайлап көбөйтүп, курулуш материалдарынын баасын жогорулатышканы белгилүү болгон. Натыйжада мамлекетке 25,16 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси менен козголуп, шектүү катары 5 адам Ош шаарынын мурдагы вице-мэри, инженер-инспектор, башкармалыктын орун басары жана жаран кармалып, соттун чечими менен камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Ош Жалал Абад Баткендин Смотрящимин деген киши кармалганын УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат YouTube платформасын анализдеп, кабар медиа баракчасынан уюшкан кылмыштуу топтун идеяларын тараткан кишинин видеосун таап алган. Ал Судактын 34 жаштагы тургуну экени аныкталды. Киши кармалгандан кийин видео тамаша экенин, смотрящий болбогонун жана болгусу да келбегенин айтты. Ал эл ташып иштеп, мурда кийин соттолбогон жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары катталган эмес. Кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кечээки тартылган видео боюнча жалпы элден кечирим сураймын. Мен эч кандай смотрящий эмес, мен смотрящий болгон да эмесмин, болбойм дагы. Ал тартылган видео жөн гана тамаша катары тартылган эле, жалпы элден кечирим сураймын. Кыргызстан менен Монголиянын президенттери бир катар эки тараптуу документтерге кол коюшту. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Садыр Жапаров менен Ухнагин Хурелсух эки өлкөнүн ортосунда ар тараптуу өнөктөштүктү түзүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшкан. Мындан тышкары төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы өткөрүп берүү жөнүндө келишим, айдоочулук күбөлүктөрдү өз ара таануу жана алмашуу жөнүндө макулдашуу, эки өлкөнүн тиимдеринин ортосундагы 2026-2027 жылдарга кызматташуу программасы, жүндүк кайра иштетүү тармагында кызматташуу жөнүндө меморандум, маданият тармагында өз ара түшүнүү жана кызматташтык жөнүндө меморандум, санариптик өнүктүрүү министрлигинин ортосундагы өз ара түшүнүү жөнүндө меморандум, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер институту менен Монголиянын коопсуздук жаатында изилдөөлөр институту ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандум, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети менен Монголия мамлекеттик университетинин ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандум, Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппараты менен Монголиянын Дархан Уул аймагынын администрациясынын ортосундагы макулдашуу жөнүндө меморандум, Кабар маалымат агенттиги менен Монголиянын Мантсаме улуттук маалымат агенттигинин ортосундагы өз ара түшүнүү жөнүндө меморандум, Илимдер академияларынын ортосундагы илимий кызматташтык жөнүндө макулдашуу, Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институту менен Монголиянын Илимдер академиясынын археология институтунун ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу, УТРК менен Монголиянын улуттук телекөрсөтүүсүнүн ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандум. Бийлик үлүштүк турак жайлардын курулушуна жаңы талаптарды киргизүүнү көздөөдө. Өкмөттүн тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Аны даярдаган курулуш жана архитектура министрлиги үлүштүк курулушта объектилерди сапасыз куруу, өз убагында бүткүрбөй созуктуруу, алдамчылык жана башка көйгөйлөр үчүн жоопкерчилик каралбаганын белгилеген. Мына улам төмөнгөдөй талаптарды киргизүү сунушталууда.
Курулуш компаниясы кварталдын жыйынтыгы боюнча 30 күндүн ичинде объект боюнча каржылык отчетту ыйгарым укуктуу органдарга жөнөтүүгө милдеттүү. Курулуштагы милдеттенмелердин аткарылышын мониторингден өткөрүү сунушталууда. Бул куруучунун жоопкерчилигин жогорулатып, долбоордун сапатын жакшыртат. Курулуштун ар бир этабы бүткөн соң банк объектилердин каржылык камсыздалышын документ түрүндө тастыктоого болот. Ош шаарынын башкы планына ылайык жабылып калган жолдор ачылат. Буга чейин башкы планга ылайык жол боло турган жерлерди шаар тургундары мыйзамсыз тосуп турак жай куруп келген. Мына улам буулган көчөлөрдүн аягы чыкпай калган. Шаар мэри бүгүнкү таңкы рейдте тургундарга мыйзамсыз экендигин түшүндүрүп, бошотуп коюуну айтты. Эми калаада бир нече көчө ачылып, кеңейтилет. Bir mesele balдар, жумуш абдан көп, жумуш ушунчалык көп. Мына жасалган жумуштарды, айтылган жумуштарды бат бүтүрөбүз керек. Бат карап отурбайчы. Маптар молодцы, архитектура молодцы, УМС молодец, вообще зыңгы иште сонун кетип. Ну, батыраак кыймылдаш керек балдар. Молодцы, жакшы. Так ал эмеден түштү только бизден. Эмеден, европейскийден туурабы? Жок, общий. Общий. Всё. Мынау болбойт. Муну кайтып алабыз. Таңкы саат 6 шаар эми гана ойгонуп кыймылга келген мезгил. Бул учурда шаар мэри рейдтик кыдыруусунда бир нече көчөнү аралап чыгып, тосулуп калган көчөлөрдү ачуу тапшырмасын берди. Анда шаардын башкы планына ылайык жол боло турган жерлерде шаар тургундары мыйзамсыз үй куруп алышкан. Кала жетекчилиги аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бошотуп коюуну эскертти. Мынау Абдыкадырова көчөнү расширение кылабыз, чоңойтобуз. 22 метр жол болот. Бул тиги эмеден баштап, Масалиевадан баштап Осмонова чыгат, чоң проспект болот. Проспект. Ош кылатырган ушу жол. Мына жерде үйлөр турбайбы, мына Зимейкада. Могу жер мына жол бар болгондо бурулуп нар жакка кетет го. Бул жол түз түшөт. Нар жактан бузуп баштадык. Бүгүн 6 үйдү көчүрөбүз. Эми түз чыгып келебиз дагы, ушу бойдон тиги Осмоновго барабыз. Азыр могу жерде эмеси ширинасы 22 метр болот. Бүгүн так чене берет, канча метр нар жакка жыласыңар. Эгер үйүңүздөр госак болуп бузулса, компенсация төлөп беребиз. Үйүңөр толук бойдон бузулуп кетсе, Кызыл Кыштактан үй беребиз. Этаж үй, эгер этаж үйдө жашайбыз десеңер, этаж үйлөр даяр. Өзүңөрдүн эмеңерге, үй бүлөңөргө карап, площадыңарга карап үй беребиз. Үйүбүз даяр. 1 комнат, 2 комнат, 3 комнат үйлөрүбүз даяр. Үйлөргө көчүп чыгасыздар. Азыр каражатка карап көрөбүз. Каражатыбыз десе дальше кете беребиз. Дальше. Бирок ажаба жол расширение болот. Жолду чоңойтобуз, бул жер проспект болот. Көчөнү тосуп үй куруп алган үйдүн ээси казалоолор алдында керез калтырып кеткен. Анда шаардын жолун тосуп алганын айтып, кезеги келсе мамлекет кайтарып аларын айткан. Мындан улам бүгүнкү шаар мэринин талабын түшүнүү менен кабыл алып, бошотууга макул болушкан. Байтемирова көчөлөрдү ачтык. Эки жагынан 2 үй салып жол дейлеп алыптыр. Ал мен айттым, ошто бул жолго үй салмай модабы депчи. Көрдүңүз ажеке, мыналар макул болду. Түшүндүңүзбү? Мынада макул болду. Бул жерде бир эже бар экен, апа. Бул күйөөсү ооруп каза болуп калыптыр. Бул ошол осуят кылып, байбичесине айтып кетиптир. Бул бар мамлекеттин жери, шаардын жери, генплан боюнча бир жол болуш керек эле. Биз жолдун ээлеп жатабыз. Убакыт келет. Келгенде берип кой жери деп осуят кылып кеткен экен байбичесине. Кеше кирсек, ыйлап аялы чүрсү туура биз жолдо отурабыз. Кожоюнум ушундай айтып кеткен болчу, биз эч кандай маселе жок, бошотуп беребиз деди. То есть бул жерде эч кандай маселе жок. Эми жүрүңүз ажеке. Мына чоң жол, мына караң мына. Ушу жол наркы эмеге барып кошулат. Алиевага барып кошулат. Жанагы сиздин кичинекей көчөңүз, Намуна көчө дагы келип, мына Моминова кошулат дагы барып Алиевага чыгат. Түшүндүңүзбү? Кудда ошо моундай болуп асфальт болуп жүрүңүз, мен көрсөтүп коеюн да, анан үйгө кире беребиз. Анда Абдыкадыров көчөсүн облустук суу чарба башкармалыгынан Осмонов көчөсүнө түз чыгаруу боюнча тапшырма берип, бүгүн жумуштары башталды. Түшүнүңүз ажеке, ошону түшүнүү менен мамиле кылып, урушпай, талашпай, Жабырекбаевич сүйлөшүп, ажеке өзү менен, эжеке сүйлөшүп, жер там алабыз десе, жер там бересиңер, жок этаждан үй алабыз десеңер, этаждан үй бергиле. Түшүндүңөрбү? Жанагындай кылып жумоттонбогула, дагы бир жолу айтып коеюн.
Егер bir комнат положено болса, 2 комнат беріп қойылады. 2 комнат положено болса, 3 комнат беріп қойылады. Мындай довольный шығып кетсін. Түшүнүңөр бі? Бұл бір. Анан айерде сіздің ошо жердегилер баардык үйлөр эмеде турат да, жеке. Дем план боюнча жол ал жердечи. Ошо жадан биз карап коюш керек. Макулбу? Asfalt bitti, sakal basıp, nakalar bitti, Kudayim'e şükür. Мэрге рахмат. Аракет кылып көчөнү кеңейтип жатат. Бул көчөдө машиналар тыгылып кеткен болчу. Биз да жардам берип колдоп атабыз. Ишчилер бүгүн келип баштады. Биз да жардам берип атабыз. Hiç kanata bir anakası yok. Мындан башка Мойменов көчөсүндө жаандан улам суу ашпоосу үчүн ирригациялык тутумдарды калыбына келтирүү, сонундугуна курулуп калган курулуштарды жана үйлөрдү алып салуу боюнча маселелер дагы каралды. Mına alıp veririz. Mına yakınç. Mına alıp veririz. İyi nazakta uyumayın da süreşiyoruz. İyi narkız da süreşiyoruz. Oşanda biz skvazına yol açılar. Düşünün galiba. Yürüyün nazak alacağız. Sizdeki bireyle buna bireymen giderdik. Buna bir pol ne giderdik. Bunu жолго салынып калып турду. Тарапта көрүп, азыр мынабы жолго чыгыш керек да. Азыр мынабы жолго тосулган жол. Суу жол жактан суу алып келет, ушул жака чыгарылган жол. Эки жактан тосуп. Азыр карап көрөбүз. Ген план боюнча мына жол. Так. Мында biraz расширение кылабыз, либо эки жагына лоток баш керек болот. Анткени тетиги Абдыкадыровдон келген суу могу жерге келип топтолуп туруп, мына үй аркылуу нар жакка өтүп атат да, капталат. Өзүңүз билесиз да. Бул сууну буяка чыгарыш керек көчөгөчү. Мына үйдүн кухнясы кетет, мына үйдүн до конца ачып, и наркы Моминов көчөнү расширение кылабыз. Жүрүп bir көрүп коелучу белдикке. Мына жолго салып алсаңар да, жеке. Bu ülke 160 yıl oldu ya. 200 yıl bolsa деле. Bunun renkleri var. 200 yıl bolsa деле. Ава. Ава. 200 yıl bolsa деле жол ава бул. Жолду ачыш керек. Значит, ава көрөбүз азыр. Азыр ажаба мынаны алып бересиңер. Так, Замирбек Башевич. Siz түшүндүңүз, а? Бул эси ким, сизби? Men ukasman, bu yoqqa akam. Siz kecha сүйлөштүк, siz менен. Kecha yo'q edim, kecha kelgan ekansizlar. Bir kelin var iken сүйлөштүк. Bu kişi men orun basarım. Замирбек Башевич, bu kişi de men orun basarım. Azыр сиздерге равнозначно үй беребиз. Жок, квартирага чыгабыз десеңер, даяр квартира бар, квартирага көчүрөбүз. Муну жолду ачып беришиңер керек. Анткени мына жолду до конца Абдыкадыровдон 2 метр лоток коюп алып келдип, расширение кылып мына жака кошобуз Моминовага. Мына Моминова көчөдөгү расширение бир кызыл линия чыгып кеткенсиң, азыр көрөлү. Учурда Ош шаарында 35 көчөгө асфальт төшөлүп, 17 тротуар оңдолуп жатат. Мындан сырткары бактар тегилип, жашыл зонанын аймагы кеңейтилүүдө. Борбордук көчөлөр кеңейтилип, шаарды аралап өткөн Акпара дарыясынан башка 5 каналдын аймактары бошотулду. Ал себептен 1000ге жакын объектлер бузурулду. Андагы тургундар турак жай менен камсыздалууда. Гүлшайыр Талантбек кызы, Эркин Бакиров, Ош ТВ. Балыкчыда 3700 батүрлүү ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. 67 блоктон турган 12 кабаттуу үйлөрдүн капсуласы салынып, ага президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев да барган. Транспорт министри Абдысаттар Сыргабаев Баткендин алыскы Зардал айылына баруучу жолдун курулушун текшерди. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда жолдун оңдоло турган жалпы тилкеси 18 чакырымды түзөт. Учурда зону бургулоо, жардыруу жана чыйыр жол салуу жумуштары жасалып жатканы кошумчаланды. Ош шаарында унаа базары оңдолуп колдонууга берилди. Заманбап шарттар менен жаңыланган базар коомдук тамактануучу жайы, унаа токтотуу жайлардын алдына асфальт төшөлүп, электрондук тейлөөгө толук өткөрүлгөн. Унаалардын арзаны, кымбат баалуусуна карап өзүнчө жайгашкан жана акы төлөө эки башка каралган. Ош шаарында унаа базар жаңыланып ачылды. Көкөнбей көчөсүндөгү Ош унаа базары толук капиталды оңдоп төзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди.
Жаңыдан капиталды оңдоп түзөөдөн өткөн Ошуна базарында унаа токтотуучу жайлар толук асфальт төшөлгөн. Үстү жабык кошумча тосмолор менен орнотулду. Санитардык талапка жооп берген коомдук тамактануучу жайлар менен камсыздалды. Буга чейин көп келгенбиз. Бул жерлерде мал жерде азыр көптөн өзгөрүштөр чоң. Шагыл эде, жапалак базары болуп, эми бардак эде. Азыр көрсөң көз сүйүнөт, карасаң кандай биз өнүгүп жакшы эмеге жетишип атабыз. Сонун машиналарды койгон, үстүрүгө койгонду кара, асфальтты кара, магазиндерди кара. Бул жагы да туалет болгон, бул жагы да туалет. Шартты эми кое берчи, бардыгы жакшы. Аябай койдум, рахмат. Эми более-менее культурный да, бурун шагыл болчу барды. Эми азыр асфальт басып кичине культурный болуп калышты. Мурда бул жайдын шарты мында турсун ажатканасы иретке келген эмес. Элдин агымы көп болуп башаламандык орун алчу. Эми заманбап шарт түзүлүп, тейлөө электрондук тартипке өткөн. Билесиңер, ошба теги рынокту базарыбыздын акыбалы бир аз начар болчу. Бул жерде жанагындай машиналар киргенде кол менен билет сатып, то есть акча алып кирчү эле. Аз такого не будет. Человеческий фактор деген жок. Эч ким акча урдай албайт. Ошол жерде электронный тосмолор коюлган. Ошол жерге кайсы убакта машина кирди, кайсы убакта машина чыкты, компьютерден эсептейт. Ошол акча шыр эле биздин мэриянын чөнтөгүнө түшөт. Мында унаалар кымбат жана арзан баада суроо талапка жараша өзүнчө жайгаштырылган. Атайын чатырдын алдында турган унаалар үчүн жумасына 2,5 миң сомдон төлөм алынат. Ал эми арткы жагындагы орундуктар 500 сомдон деп белгиленди. Андан сырткары мынакей ашканалардын, мынакей ажатканалардын акыбалын билет болчуңар. Азыр ар бир ашканага канализация тарттык, суу тарттык, газ тарттык. Андай бул болгон эмес, урматтуу туугандар. Мынакей ошолар бардыгы ушуна татынакай шарт түзүп бердик. Шаар мэри өз сөзүндө бардык шартка карап баа коюлганын, анын эсебинен салык шаар казынасына түшүп, инфратүзүм жакшыра тургандыгын белгилеп кетти. Унаа базар Ош Араван жолунда жайгашкандыктан кыймыл көп, андыктан мында Көкөнбий көчөсү заманбап талапка ылайык оңдолуп жатат. Эскерте кетсек, Ош шаарындагы унаа базар 2013 жылы 4-октябрда курулган. Гүлшайыр Талантбек кызы, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Кызамык боюнча кырдаал курч бойдон калууда. Оорунун очогун чектөө үчүн дин ишмерлери да кызамыкка каршы эмдөөдөн өтүүгө үндөөнү күчөтүүдө. Анткени диний көз караштан улам эмдөөдөн баш тарткандар арбаган. Ал себептүү жаш балдар арасында ооруну жуктургандар көбөйүп, жыл башынан бери кызамыктан 10 бала чарчап калган. Өлкөдө кызамык боюнча кырдаал курч бойдон калууда. Өтө тездик менен тараган жугуштуу илдет абаркулуу жугуп, аягы өлүмгө чейин кептөөдө. Алсак, жыл баштан бери ооруга чалдыккан 10 бала чарчап калган, 6 1 жашка чейинки ымыркайлар болгон. Алардын баары учурунда эмдөөдөн өткөн эместиги айтылды. Айрыкча ооруну жуктуруп алгандар Бишкек шаарында басымдуулук кылууда. Ал эми ушул тапта Ош шаарында абал туруктуу. Буга чейин кызамык жуктуруп келгендер көп катталып жатканын айткан дарыгер оорунун алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө экенин айтат. Көпчүлүгү диний көз караштан улам вакцина алуудан баш тартышат. Мындай кайдыгерлик мамиле оорунун курчушун алып келүүдө дешет. Эми менталитет дейбизби, диний көз караштагы үй бүлөдөгү балдардын, бейтап балдар көп кайрылды да. Себеби дегенде бул ата энеси кандайдыр бир агымдаргабы дейинби, ушул ишенип бизден ушул вакцинадан баш тарткан балдар болуп саналат да. Бул 1 жаштан жогорку балдарда көп катталды. Себеби булар баары отказниктер. Эми 1 жашка чейинкилерге түшүнсөк болот. Эми вакцинанын өзүнүн календардык менен алат да. 1 жаштан кийин сайылат. Мектеп курагындагы балдардан кайрылгандар көп болду. Баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелердин саны былтыркы жылы 20 миң деп такталган. Алардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам келишет. Абалды жөнгө салуу үчүн дин ишмерлерине кызамыкка каршы эмдөөдөн өтүүгө үндөнүү күчөтүү талабы коюлду. Ал эми динде вакцина алууга каршылык жок, дин өкүлдөрү андыктан экиленип шек саноого себеп жоктугун айтышат. Ден соолукка кам көрүү максатында уруксат берилет албетте. Албетте бул дарынын жанагындай курамы, составы жөнүндө бул атайын мед адистер бар. Ошолордон кеңеш алып,
алганга болот. Балдарды кызамыкка каршы эмдөө 2 жолу жүргүзүлөт. 1 жашында жана 6 жашында. Эмдөөдөн өткөн балага кызамык жуккан учурда дагы оору жеңил өтүп, бала кыйналбайт дешет халатчандар. Ал эми коомчулук ооруну алдын алуудагы вакцинага кандай пикирде суроо салдык. Балдарын ошо мына тодобуз клиникада эмделет, постоянно эмге апарышат. Калтырбайт эмге апарышат. Балдарыңызды эмдетесизби сиз? Вактыда барып, ашы нема кылып, энеге нема чакырганда укол алып кайра келебиз. Эми алар түшүндүктөрү башкача болуп калганда. Негизи алыш керек. Алыш керек о. Сиз убагында эле алдырасыз да? 6 жашында, 1 жашында алмайт. Азырынча пайда зыянын көрүнөт мен. Илгери алган деп келишет, мен ошо катары менен алып келем да. Аларга мындай десек экен. Эме деле эмем жок. Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 6 айда эле кызамык жуккан 8572 бейтап катталган, өткөн жылы кызамык жуккандар 14000ден ашкан. Алмагүлерке Байгызы, Маруф Шакиров, УШТВ. Россияда ата-энесинин камкордугусуз калган 4 бала Кыргызстанга кайтарылганын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине билдиришти. Кичинекейлерди алып келүүдө министрлик менен Кыргызстандын Россиядагы элчилиги тыгыз иштеген. Кайтарылган балдардын экөө жакын туугандарына берилсе, калган 2 бөбөк Бишкектеги балдардын атайын мекемесине убактылуу жайгаштырылды. Министрлик алардын укуктарын, коопсуздугун жана социалдык коргоосун камсыз кылуу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүүдө деп айтылат. Маалыматта министрлик чет өлкөлөрдө оор кырдаалы калган балдарды мекенге кайтаруу боюнча иштер улана тургандыгын кошумчалады. Бала берекет программасы Кыргызстанда балдардын төрөлүүсүн 30-40%га көбөйтөт деген ишеним бар. Бул тууралуу Минкап башчысынын орун басары Эдил Байсалов ат башыга иш сапары менен барганда айтты. Маалыматка ылайык өкмөттүн мүчөсү 10 балалуу Мамбеталиевтердин үй бүлөсүнө барып, бала берекет программасы тууралуу айтып берген. Аталган программа 2026-жылдан тарта күчүнө кирип, тоолуу аймактарда төрөлгөн 4-чү балага 100 000 сом, андан аркылары көбөйүп олтуруп 10-чу балага 2 миллион сом берилет. Максат балдардын көбүрөөк төрөлүүсүнө шарт түзүү жана тоолуу алыскы райондордогу бүлөлөрдү колдоо. Байсалов бул демилге тоолуу аймактардагы төрөттү 30-40%га көбөйүшү мүмкүн деп эсептейт. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда кесиптешим дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Саламатта калыңыздар.